Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысмы менен. Ассаламу алейкум, урматтуу агайын туугандар, ардактуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн сабагыбызды баштайбыз. Өткөндө капырлар туурасында, алардын сыпаттары туурасында, алардын бул дүйнөдө кылган иштеринин натыйжасы акыретте тозок менен көрүлөрү, Алланын жазасы менен күтүлөрү туурасында сөз кылган болчубуз. Эми Бакара сүрөсүнүн 25 аятында Алла Таала ошол момундар туурасында, жакшылар туурасында, ыймандуулар туурасында сөз кылып, аларды эмне күтүп аткандыгын жана эмне себептен ошол жакшылыктар берилгендигин аятта бизге баяндап атат. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allah Taala ayatта buyurdu, iman keltirgenlerge suyunçulu. Oşonda ile iman keltirip öyle kalbastan salih amal kılgandardı da suyunçulu. Ökösün teң alıp ketip atkandardı suyunçulu dep atatta. Salih amal degende biz daha kaytalap aytайлы, Allah'ın razıçılığında bolgon büt jakşılık amaldar. Bul namazda kirip ketet, nafil namazlarda kirip ketet, sadakalarda kirip ketet. Degele Allah'ın razıçılığındagı bardık jakşılıklar oşo salih amalga kirip ketet eken. Ayatta iman menen ele артынан salih amaldı koşa aytып atat. Себеби degende iman menen ele jetinbеш керек insan. İnsan oşol imandı bekemdey turgan, imandı күчтөн тура турган salih amaldardı kılуу menen oşol amal kılgan bolуу эсептелет экен. Allah Taala'nın buyruğun atkargan bolуу эсептелет экен. Эми мына ушундай salih amal kılganlarga, ыймандууларга Allah Taala ahirette uşu beyişterdi sunatalarga. Ушундай beyişter bakçalar, beyiş bakçalar var. Al bakçalardın astынан daryalar agıp turat deyt. Ушунчалык sular agıp turat deyt. Эсе алуучу өзүнчө эле кооз bir жайлар, бейиштер берилет экен. Ар бир рызкы аларга сунулганда, жакшылыктар сунулганда алар айтат экен, мөмөлөр сунулганда алар айтып атат, биз бул мөмөлөрдү мурда да көргөнбүз дейт. Мурда да бизге бул мөмөлөр сунулган деп атат. Эми анткени себеби алымдарыбыз, муфассирлер мынтип түшүндүрөт. Ахиретте бейиштеги мөмө жемиштер, ал жердеги рызкылар аты боюнча, түсү боюнча, көрүнүшү боюнча бул дүйнөдөгүлөргө окшош дейт. Бирок даамы, татымы такыр башка. Бул дүйнөдө алма, жүзүм дейбиз, бул дүйнөдө сүт ичебиз, бул дүйнөдө бүт мөмө жемиштерди, жакшылыктарын пайдаланабыз, аларды рызык катары жейбиз. Бирок ахиреттеги түсү ысмы эле окшош болот экен дагы, ал эми анын мазмуну, даамы дүйнөдө эч татпаган бир даамда болот экен. Мына ушундай жакшылыктарды Алла Таала силерге сунабыз деп атат да. Бул дүйнөдөгү инсандын өзүнүн кылган жакшылыгы үчүн, дүйнөдөгү жакшы амалдары үчүн Алла Таала мына ушундай бейиштерди сунуп коет экен. Ар бир инсан билип коюш керек экен, бүт жакшылыктар Алланын алдында эсеп кысапта тура берет экен. Бул дүйнөдө кайтарылбаса ахиретте сөзсүз ал жакшылыктын кайтарымы болот экен. Ал бейиш менен болот деп билишибиз керек экен. Эми ошондой эле وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. Аларга таптаза жубайлар да берилет. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Алар бейиште туруктуу, түбөлүктүү калышат. Ал бейиште эч өлүм жок. Ал бейиштерде кыйналуу жок. Ал бейиштерде бир тажоо жок.
Бүт нерсе инсандын жакшылыгы үчүн сунулган жай экен. Ал жерде инсандардын эч бир кыялы ишке ашпай турган нерсе өзү жок экен да. Бүт кыялдар орундала турган. İnsanға эмне тилесе тилектер ошол эле көзүрмөндөй даяр болуп сунула турган жер бейиштер болот экен. Алла Таала момундарды, жакшыларды мына ушундай жай күтүп тургандыгын бизге сүйүнчүлөө деп Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга аят аркылуу эскертилип атат экен. İnsanдар бул дүйнөдө бүт жакшылыгын, үзүрүн көргүсү келет, кылган иштеринин акысын алгысы келет. Бирок ушуну унутпаш керек экен, чыныгы акы, чыныгы кайтарым Аллахтан экендигин унутпаса, Алла Таала сөзсүз берем деп атат да. Болгон инсан бир аз сабырдуу болуш керек экен. Бул дүйнөдө күжүрмөн эмгекти кылсын, аракетти кылсын, тобокел кылып, натыйжасын Аллахка күтө билиш керек экен. Аллахым бул дүйнөдө сен мени сынап атасың, ахиретиңде жакшылыктарың бересиң деп ишениш керек экен. Эгер бул дүйнөдө эле баарын жетип алганга эмес, ахиретке дагы таштай билген, ахиреттен дагы акыбетим берилет, акыбетим ахиретте мага кайтарылат деген ишеним ар бир момунмун деген инсанда, мусулманмын деген инсанда болуш керек экен. Мына ушуну тобокел түшүнүгүдө да байласак болот. Тобокелчилик түшүнүгү да ушундай болуш керек экен. Тобокелчилик түшүнүгүндө билесиз, инсан өзүнүн аракетин бүт кылат. Мүмкүнчүлүктөрүн баарын колдонот. Бирок натыйжасын Аллахка таштап, Аллахтан күтөт. Башына келген жакшы мааниде болсун, жаман мааниде болсун, ийгиликтүү болсун, ийгиликсиз болсун, натыйжасын Аллахтан насип деп билет. Бизден аракет, мээнет Аллахтан насип деп билет. Жыйынтыгы тагдырына разы боло турган инсанды биз момун дейбиз. Албетте, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ дейт. Алла Таала аяты каримада кыпындай жакшылыктын акысы берилет, кыпындай жамандыктын акысы берилет дейт. Демек, бул дүйнөдөгү жакшылыктар текке кетпейт деп билишибиз керек экен. Эч текке кетпейт деп билип, инсан жакшылыгын арттыра бериш керек экен, алга жыла бериш керек экен, ахиретиндеги бейишин өзү бул дүйнөдө куруп алат экен. Ахиреттеги жайы инсандын бул дүйнөдө даярдала баштайт экен, ал амалдары, ыйманы деп эсептесек болот экен. Эми аяттын уламында Алла Таала дагы буйурду: "Инналлаха ла ястахи ан ядриба масалан ма баудатан фама фауқаха." Алла Таала ошол бир мисал катары чиркейди жана чиркейден дагы кичинекей нерсени берүүдөн эч уялбайт дейт. Капырлар, мушриктер, имансыздар айтты. Бул кандай деди? Чиркейди да мисал кылып көрсөтөбү дейт. Бирок урматтуу агай тургандар, чиркейди балким биз кебете кешбирин сүрөтүн тартабыз. Балким аны жакшы усталар чиркейдин канатын, чиркейдин ошол көрүнүшүн жасайт. Бирок чиркейге жан бере алабы инсан? Чиркейге рух бере алабы? Мына ошо чиркей дагы жаратуучунун бар экендигине мисал болуп бере алат экен да. Чиркей дагы Алла Тааланын аяттарын далилдеп берет экен да. Алла Тааланын жаратылышынын табият, жаратылыш табиятынын ичиндеги ар бир нерсе Алла Тааланы бизге көрсөтүп турат экен. Аллага бизди алып барат экен. Мына ошолордун бири чиркей. Алла Таала өзү жараткан чиркейди да мисал катары карагыла. Мына ошол чиркейге силер өзүндөй чиркей жасай албайсыңар, Алланын улуктугун кабыл алгыла. Чиркейге жан бере албайсыңарбы, Алла Тааланын улуулугун сезгиле. Мына ушул чиркей мисалы менен дагы инсандар канчасы капыр болуп кетет экен, канчасы иманга келет экен. Капыр болуп кеткени кандай? Ушул дагы мисалбы? Ушул кичинекей нерсени, ушундай кыпындай нерсе бизге мисал катары көрсөтүлөбү? Чоңураак нерсени мисал катары берсе болбойбу? Же бир керемет мужиза көрсөтсө болбойбу? Деп отуруп инсан динден чыгып кетет экен. Же Аллага каршы келип калат экен. Ошондуктан Алла Таала аятта айтып атат: Алла өзүнүн улуктугун бул табиатта бизди курчап турган чөйрө аркылы ичинде ар кандай нерсе менен өзүнүн улуктугун көрсөтөт экен.
Ayattарды tabiat, kainat, жаратылыштагы бүт нерселер Алла Тааланын аяттарынан болуп эсептелет экен. Мына ошону изилдегиле деп атат да Алла Таала. Ошону изилдегиле, жаратылышты изилдегиле, табиатты изилдегиле, алардын кандай жаралгандыгын карагыла, жана бул дүйнөдөгү бүт нерселер Алла Тааланын бар экендигин эслерди алып барат дейт. Ошондуктан исламда изилдөө, дүйнөлүк илимдерди изилдөө, дүйнөлүк бүт көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн бүт нерселерди изилдеп, Алланын бар экендигин таап билүүгө умтулуу маданияты исламда буйрулган деп айтсак болот экен да. Тилеге каршы айрым мезгилдерде биздин өткөн кылымыбызда bir dünyanı izildegen bul orustun ilemi, bul İslam'a keregi жоқ. Biz Kur'an menenle çektirişimiz gerek, din gana okuyup berişimiz gerek degen düşünüktörдү дагы айткандар болгон жоқ. Алла Таала din ilimin дагы окуй берген, дүйнөлүк илимдерди дагы терең изилдей берген. Булардын бардыгы силерди Аллах Таалага алып барат деп бизге мисал катары берип атат экен. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Aymi şu çirkeydi misalını Allah Taala bergende imandılar ne deydi eken? Bul hakikat Allah taraftan gana körsetilip atat dep imanı bekemdeledi eken. İmanga kelet eken. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَسَلًا. Kapırlar ne deyip atat? Allah Taala bul misal menen emneni kalap atat. Dep alar tekeversin et. Alar moyun sungusu kelbeyt. Alar özdörün bul dünyada dağı tınbız, biz kıyınbız, küçtüğübüz dep aytkandığı ayatta bizge mani katar berilip atat eken. Yudillu bihi kasira ve yahdi bihi kasira ve ma yudillu bihi illa'l fasiqin deydi. Allah Taala aytып atat. Mına uşunday misal menen kançagan insanlarda Allah Taala dinden çıkarıp et. Kançalagan imanı bekemdelip dinge kiret. Bul bir sınoo eken. Hurmattуу agayын tuğanдар, sizlerden gelgen sabактар suroolordu kabul alabыз. Sizler menen adattagıday түз эфирдебиz. Kelgen suroolorго da darоо жооп бергенге аракеттенебиz. Азыр суроо бар экен, жооп берейли. Угуп атабыз сизде. Ал саламатсызбы? Саламатчылык. İnsan менен адамды кандай farkı var? Айырмасы, Ооба. Рахмат сурооңузга. Эми Kur'an alkağında düşünüşübüz boyunca insan degende biz kandaydır bir türdün atını aytabыз. Bir türgö berilgen ısımda aytabız. Cins деп aytılат, misalı can janibarlarga özünçө at berilgen. Жаратылыштагы ар бир табияттын мүчөсү болгон, көрүнгөн нерселерге бир ысым берилген. Сойлоп жүрүүчүлөр, сүт эмүүчүлөр, деңизде жашоочулар дегендей ар бир түрдүн аттары бар. Эми ушул жаратылган каинат махлукаттардын ичинде бир түргө берилген ысым катары берилген затка берилген ысымды биз инсан дейбиz. İnsan deybiz. İnsan degende büt oşol bizdin oşol tuğandar insan katarı bizge okşoş sıpattалган zatlar bardığı insan degen ısımdın aslına kirip biriktirilet eken da. Oşondan insan жалпы berilgen ısım dep aytaylı. Al emi adam degende albatta en birinci jaratılgan insan bul adam. Adam aleyhisselam dep aytabız. Bir hadisi şerifte Allah Taala buyurup atat. Kullukum min bani Adam. Ar biringer adamdan jaralgansыңар. Adamdan taralgansыңар. Wal Adam min turab. Al emi adam topraktan jaralgan deydi. Demek algaçkı insanga berilgen ısım adam. Biz adamның ballarыбыз. Al emi eldik düşünүгүбүздө tarbiyalık manide adam bolуу деген nerse var da. İnsan barыбыз insanбыз. Бирок анын ичинден адам болуу дегенде ошол Allah жаратылышына ыңгайлуу жашоо, Алланын буйругуна моюнсунуп жашоо, адамгерчиликтүү жакшы сапаттар менен жашоо дегенди бир адамдык касиет деп дагы айтабыз да. Рахмат. Кийинки суроо бар экен, кабыл алайлы. Айта бериңиз, угуп атабыз.
Siz uğulu atасız, söyley beriniz. Assalamu alaikum. Adamga namaz okuduğu için kişine dalgan arılaştırsa bu boyda. Misal için ben imimge namaz okutsam da vatanı al okup aytat. Oşo kişine dalgan aytıp okutsam keli vatatta. Oşo turam etse. Жалған айтуу менен эмес, ошол акыйкат айтуу менен үйрөтүш керек. Жалған айтуу кайсыл учурда кээде инсандар өтө бири-бирине мыкаачы душмандашып калганда, жараштыруу иретинде сага жакшы ою бар, сага жакшы сөзү бар деп бир аз ошондой мезгилде гана бир аракет кылып уруксат берилбесе, ал кадыресе дават иштеринде, намазга чакырып түшүндүрүү иштеринде кайрадан тескерисинче ошол акыйкатты айтып эле койбостон алга сүйүнчүлөп, мисалы үчүн мына аятта эмне деп атат? Алла Таала намаз окугандарды, салих амал иштегендерди бейишке киргизем деп атат. Бейиш деген кандай десе, өтө сонун, акыл алгыс бир сонундукту айтып атат. Акыл алгыс бир бакыттан сөз болуп атат. Ошондуктан сиз намаз үйрөткөндө акыйкатты айтып, же мындай кылсаңыз да болот. Ошо намаз окуп, жакшы диндин жолун кармаганда, мындай жакшылыктарды кылайлы, жакшылыктарды алып берейин, белек алып берейин, мына калагаңды ишке ашырайын деп ошентип сүйүнчүлөп бир шыктандырган иштерди кылсаңыз болот. Бирок кийин жалганга негиздебеш керек да. Пайгамбарыбыз хадисинде да айтылат, ошо баширу дейт да, сүйүнчүлөгүлө дейт. Bir жақшылықтары сүйіншіліп үйретсе болот, бирок жалған айтуу менен эмес. Акыйкатты айтуу менен эле жылыш керек деп айтмакчыбыз. Рахмат. Кийинки суроону кабыл алайлы. Саламатчылык, сизди угатабыз. Айта бериңиз. Ооба, сүйлөй бериңиз. Мен апам жайына эскерip койгон десим да. Башка бирөөлөр коюп койгон. Ошону алышпаса кандай болот деп неме бар. Эстеликти алып койсобу? Зыян жокпу деген суроо болду да. Рахмат сурооңузга, урматтуу бир тууганым. Алла Таалам өткөн жакыныңызды Алла Таалам ошол бейишинен орун берген болсун, күнөөлөрүн кечирип, жакшылыктарын ахиретте да насип кылган болсун. Өткөн маркумга жакшылыктар артынан дуа кылып, анын керез осуяттарын аткарып, 2 аят окуп, соону багыштап турган салих амалдардын соонун багыштап туруш керек. Ал эми инсан өткөндөн кийин ордуна ошондой эстеликтерди коюп коюу, кээ бирлер айкелин түсүн сүрөткө тартып, сүрөтүн коюп, ташка тартып, ошентип койгонго чейин барышат. Булардын бардыгы кереги жок. Булар шариатта буйрулган эмес. Bir belgi katары аты жөнүн жазып эле койгон адаттар бар. Буга шариат укук китептерибиз ошого гана уруксат деген жерлерин айтат. Андан сырткары эгерде коюлуп калган болсо, сиз бир туугандар менен кеңешиңиз. Бир туугандардын арасынан ошонун айынан бир капачылык, чыр болуп кетпесин. Эгер мындай таза эле көркөмдүү болуп эле ошондой коюлуп калган болсо, аны жөнөкөйлөштүрүп эле белги катарыга алмаштырып койсо деле болот. Бирок ошол улуулар менен кеңешип, бир тилге келип, шариаттын буйругуга туура келбейт экен деп түшүндүрүп кылганды айтмакчыбыз да. Айтмакчыбыз, анын маркумга пайдасы жок экендигин айтып кылганга аракет кылыш керек да. Ал эми бир аз таш коюлуп, аты жөнү жазылып калган болсо, аны көп эле тийиштин кажети жок. Тирүүлөр ошол жакынын карап, жайыны билип, дуа кылып туруш үчүн гана унчу кылбайт деп айтмакчыбыз. Рахмат. Кийинки суроону кабыл алайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам. Siz soruyorsunuz degile. Benim bir singlim var le. O singlimin kiyosmenen yaşap bir kiyosmenen kızı var. Anam kiyo balamız alış bir jaka getip kalıptır. Anam alış bir jaka getip kalıp, o şu boydan geride etat. Geride koygamına 3 ay bolup atat.
3 айдын içinde cevabını bergen jok, başka nese bergen jok. Akırkı jolu süleşkende, telefonu süleşkende, men ıslık kölde emedemin degen bolçu, devlattamın degen bolçu da, oşoğa hazır emi biz singilni daha başka biri nikesini alamın dep kelip atat, oşoğa ne kılıştı bildirip alıp. Bu suroğu hemen rahmat, çok rahmat. Anam men özüm bir nemem var, köyüm var. Anam köyüm başına men cevabını bergen, buna 6 yıl oldu. 6 yıldan keyin hazır daha jaraşarlik dep atat. Ol başka biri menen turmuş turgan. Anam bana dep aytkan bolчу. Anam hazır talak dep aytkansың maga dese, "Jok, men talak degen emesmin, men başka söz aytkanмын" dep atat. Hazır al üylөнгөн, 2 kızı var. Men oşo bir kızım menen 6 yıldan beri oşo köyümü dagı dele kütөmүn da. Oşo 2 суроого жооп берип койсоңуз son bolçu. Rahmat. Rahmat sizge. Hurmatly Ejeke, rahmat. Ekinçisinden baştaylı, oşol kүйөөңүz тарнышып эле кетип калган болсо, men ажырашууну ниет кылган эмес элем дегендиги аныкталса, сиз кайра балким ошол мезгилде bir жаман сөздү айтып койгон, талак болушуга ыктымалуулу пайда болуп калган жагын да эске алып, 3 талак түшкөн эмес болуп эсептелет. Буга чейин албетте 2 талак акысын колдонбогон болсо. Себеби талак дегенде шариатта ошол 3 талак эске алынат. Эгер 1 талак түшкөн болсо, кайра келип жашай берет. Канча убакыт өтсө дагы. 2 талак түшкөн болсо, кайра келип жашай берет. Нике жаңыртат, кайра жашай берет. Эгер 3 талак түшкөн болсо, кайра жашаш кыйын. Себеби 3 талакта чек коюлду. Кайра жашай албайт да. Ал эми ошол талак айткан эмесмин, ажырашууну максат кылган эмес элем деген тарныштан узап кеткендер болсо, узап кеткен болсоңуздар, муну дагы эле ынанымдуу бир жакшы дин адисине, дин кызматкерине барып кеңешип, андан кийин никени кайра жаңылап, андан жашасаңыздар болот. Бул да сиздин каалооңузга байланыштуу, чечимиңизге байланыштуу болуп эсептелет деп айтмакчыбыз. Ал эми биринчи сурооңуз боюнча ошол жакыныңыздын күйөөсү кетип калды болуп атат. Ал 3 ай болуптур арада. Эми 3 ай бул өтө чоң, өтө көп бир убакытка кирбейт да. Убакытка кирбейт. Талагын берип, ажыраштым деп үзүл тазыл кылып кетпеген болсо, анын колуктусу катары саналып кала берет. Анын жубайы катары эсептелип тура берет. Аны менен ажырашпай туруп, бирөөгө күйөөгө бербейсеңиздер бир тууганыңызды, анда бул никеси жүрбөйт. Ал зына катары эсептелип калат. Ошондуктан эң жакшысы бул жерде ошол күйөөсүн таптырыш керек. Адамдарды жибериш керек, каерде экендигин издеш керек. Эң болбойт дегенде расмий мамлекеттик органдарга кайрылып болсо дагы анын жообун угуш керек да. Эгер үй бүлөнү карабайм, жашабайм деген жоопту айткандан кийин андан кийин талагы түшөт да. Андай аныктаманы тийиштүү сотко кайрылса да болот, мисалы үчүн. Ошол өзүнүн вазифасын күйөө катары милдетин аткарбай койду, балдардын баласын карабай койду, үй бүлөсүн карабай койду, жок десе ал издөө салат, таап келишет. Анан анын жообуну сот аркылуу алдырса болот да. Сот аркылуу ал же жашайм, жашаса милдетимди аткарам дейт, же жашабайм деп анык жообун алат. Ошондон кийин ажырашуу чечими келип калса, андан башка күйөөгө чыкса болот. Ага чейин болбойт. Шариатта тыюу салынат да. Рахмат сурооңузга. Кийинки суроону кабыл алайлы. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Men suroğum, köyösü ötüp ketkende jayına barka bolu ayağı dep bolboydu. Rahmat сурооңузга, урматтуу эжеке. Күйөөсү өтүп кеткенден кийин кабыр жайына барса болот, жолугун салып, адеби менен барып, ошол күйөөсүнө Куран окуп, соон багыштап, кабыр жайга барып Куран окуса болот албетте. Болгон аял кишилер ошол алгачкы жаназа коюлуп аткан учурларда эркектерге аралашып барганга уруксат берилбейт. Кийинки учурларда жакындары менен, туугандары менен барып албетте Куран окуп,
жакшылыктарды тилеп келсе болот. Бул эч кандай бир тоскоолчулук жок бул жерде. Рахмат сурооңузга. Сабакты уланта беребиз, урматтуу агайын туугандар. Сиздерден келген жоопторго дагы дароо жооп бергенге аракет кылабыз. Бир суроо болду, ага да жооп берели. Мисалы намаздан кийинки таспихтер, намаздан кийинки ошо аятал курси сөзсүз окулуш керекпи? Аны таспихтерди санабай намаздан чыгып кетсе, мешіттен чыгып кетсе күнөө болбойбу деген суроо болду эле. Ага да жооп берели. Урматтуу агайын туугандар, ар бир 5 убакыт намаздан кийин фарздар окулат, сүннөттөр окулат. Андан кийин имам менен биргеликте, жамаат биргеликте Subhanallah деп 33 жолу, Alhamdulillah деп 33 жолу, Allahu Akbar деп 33 жолу. Андан мурда же кийин аятал курси окулат. Allahu la ilaha illahu, al-hayyul qayyum деп. Андан кийин таспихтер окулгандан кийин la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir деген жакшы дуа окулат. Мына ушулардын кылынышы мустахаб сооптор болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз буйрган ушинтип кылган күнөөсү жеңилдейт, Алла таалам жакшылыктарды жазат, сообут көбөйөт деп пайгамбарыбыз буйргандыктан булар мустахаб сүннөттөр болот. Убакыт шашылыш болуп калса, бул таспихтерге, дуаларга калбай чыкса, күнөөкөр болбойт. Күнөөкөр болбойт. Бирок калган аягыча таспихтерди айтып, зикирлерди айтып, имам менен бирге кошо дуа окуган өтө сооптуу, убакытка карап калганга аракет кылыш керек деп айтмакчыбыз. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ардактуу теле көрүүчүлөр. Урматтуу агайын туугандар, сиздер менен Кур'ан эмнени айтат аттуу сабагыбызды улантуудабыз. Мен сабакты алып баруучу Ниязалы Арипов. Сиздерден келген суроолорго жооп берүүдөбүз. Азыр дагы байланыш бар, кабыл алайлы. Угуп атабыз сизди? Айта бериңиз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Мен сауалым бар экен. Айта бериңиз. Өлүп кеткен апа дадаңызды энаңыз алып катырып койсо болобу? Балдарыңызга. Рахмат сурооңузга. Бул дүйнөдөн кайтыш болгон, каза болуп өткөн чоң ата чоң энелерибиздин, бабаларыбыздын, энелерибиздин аттарын албетте койсо болот балдарга. Балдарга койсо болот. Аттар болгону маанилүү болсун, мааниси сүннөткө ылайыктуу болсун. Ошол ат чечмеленип, жандырмагы айтылганда жакшы мааниге келген аттар болсо, ошол негиз алыныш керек. Ошондуктан ошол негизге туура келсе, албетте койсо болот деп айтмакчыбыз. Ата-энелердин балдарга тарбия катары эң жакшы милдеттеринин башында албетте жакшы ысым берип, жүрүү, ысым атоо, ысымды кичинекейинде ысымды берүү бул ата-энелердин милдеттери болуп эсептелет. Ошондуктан өтүп кеткен жакшы аттарды, өтүп кеткендердин аттарын, жакындарын аттарын койсо болот албетте. Рахмат. Кийинки суроону кабыл алайлы. Сизди угуп атабыз, сүйлөй бериңиз. Угулуп атасыз? Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Bize sorular ne? Ооба, айта бериңиз. Men böyle kesin altın kola. Özümden tamam. Leksiyonlarım var. Ama sonu sizle nikahsizle bırakmamın yaşasam da var. Sizden dostuna ismi sarılandı. Sosyal medyanın yaşayan dostlar. Menamın yaşasam da olur. Kana fırsat verir. Жашы боюнча айырма болгон үчүн дейсизби? Рахмат, сурооңузга рахмат. Урматтуу бир тууганым, сиз дагы ошол үй бүлө кура турган жашта экенсиз. Өзүңүздөн улуу
аял зат өкүлдөрүнүн никеге турсаңыз албетте болот. Аялдардын келечекте буга турган жубайдын жашы сизден улуу болушунун эч кандай шариатта тоскоолдугу жок. Болгону албетте бул турмуш, үй бүлө күтүү өтө жоопкерчиликтүү иш. Ошол тил табышып, бир көз карашты карманып, үй бүлөнүн ошол коломто отун күйгүзүп, жакшына жашап кетсе албетте бул тыюу салынбайт, мүмкүн, уруксат эле нерсе. Ал эми экинчиден сиз мына сүйлөшүп жүрөм деп атасыз, ошол сүйлөшүп жүргөндө чегин билиш керек. Чекти билиш керек, күнөөгө батып калбаш керек. Кээ бирлер сүйлөшүп жүрөм деп эле айлар, жылдар бою сүйлөшүп жүрө берген дагы күнөөгө алып барат да. Бир сүйлөшөсүз, эки сүйлөшөсүз, үч сүйлөшөсүз, тааныйсыз бири-бириңизди. Андан кийин ниетте бар болсо, ошол үйлөнүүнүн жолуга, чечимге барыш керек. Ансыз убакыт өткөрүп сүйлөшүп жүрө берген бүт күнөөгө алып барат. Сиз да күнөөгө батасыз, ал келечекте колтуп отурган жубайыңыз да күнөөгө батат. Ошон үчүн ак никени кыйып, андан кийин ошо биргеликте жашоо жолуга өтүш керек деп айтмакчыбыз. Мунун дагы бир күнөө жагы бар деп эсепке алыш керек да. Рахмат сурооңузга. Кийинки суроону кабыл алайын. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Ооба, айта бериңиз. Урматтуу эжеке, рахмат сурооңузга. Алла таалам ошо балдарыңызды келечектүү кылсын, ыймандуу кылсын, элине, журтуна, ата-энесине, сизге кайрымдуу балдардан кылып өстүргөн болсун. Эми экинчиден талак маселеси өтө назик маселе деп айтып жүрөбүз дайым эле. Шариатта ошо коюлган эрежелер, биз 4 мазхаб бар. Ханафи мазхаб, ушул Куран, сүннөткө негизделген шариат жолун бизге айткан мазхаб. Биз ошол мазхаб негизинде китептерден жооп айтабыз. Ханафи мазхаб укугунда, шариат чечиминде мастын талагы өтүмдүү. Мас абалда талак сөзүн айтса, эгер ачык айтса, талак бердим десе, 3 талак дебесе 1 талак эсептелет. Ал эми кыйыр түрдө каймана сени менен жашабайм, үйдөн чыгып кет деген болсо, бул киная талак болуп эсептелет. Ал кайрадан нике менен никени жаңыртып, анан кийин жарашып кетиш керек да. Ал эми түз рыжый талак дейт, ачык эле сөзү ачык, мааниси ачык 1 талак бердим деген болсо, кайра нике кыйуу шарт эмес, кайра эле жашап кете бересиз. 3 талак түшкөн болсо, эгер 3 талак түшкөн болсо, кайра жашаганга болбойт. Мас абалда да айтып койгондун талагы өтүмдүү. Качан өтпөй калышы мүмкүн? Китептерибиз айтат, качан эч өзүнү билбеген абалда, эч өзүнүн не дегенин билбеген абалда болсо, бул башка маселе. Же акыл эси чыгып кеткен болсо, бул башка маселе. Ал эми кадырesi эле мас абалда, мастын бардыгы эле өзүн сууга таштабайт, мастын баары эле ою келди нерсени жасап салбайт. Бирок ошондуктан мастын дагы талагы өтүмдүү деп айтылат шариатта. Ошону эске алыш керек. Рахмат сурооңузга. Кийинки суроону кабыл алайлы, урматтуу агайын туугандар. Алло. Сизди угуп атабыз, айта бериңиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен суроо берейин дедим эле. Айта бериңиз. Менин кайынсиңдим күйөө бала экөө Москвада жашап жүрүп, ачуу үстүндө 3 талак берип койгон да. Анан күйөө бала кайрадан кечирим сурап, башынан нике окуп жашайлы деп кайынсиңдим ошентип кайрылып атат. Кайынсиңдим кайра жашасакпы деп ошондой неме кылышат экен, сүйлөшүп атат. Анан сен ушундак болот деп мен билбейм дедим, мен неме эмес, мен ошол туура келе кайрадан нике окуп жашаса болобу башынан. Рахмат сурооңузга. 3 талак берилип калган болсо, кайра жашай алышпайт. Шариаттын эрежеси 3 талактан кийин жашаганга жол бербейт. Бул 3 талакты ошондуктан айтпаш керек да. 3 талак бул тамаша иретинде айтылып, 3 талагын бердим десе эле 3 талак түшөт. Экинчиден,
жашаганга жол бардыгы өтө татаал жол деп айтабыз да. Ал кайны сиңдиңиз ажырашып кеттир болуп эсептелет 3 талактан кийин. Ал башка күйөөгө чыгыш керек. Ал күйөөсүнөн ажырашып кеткенден кийин кайра биринчи күйөөсү менен жашашыга жол ачылат да. Ансыз 3 талактан кийин бул акыркы чек болуп эсептелет. Ошондуктан өтө бушайман болсо деле шариаттын талабы ушундай. Мүмкүнчүлүк жок бул жерде деп айтмакчыбыз. Рахмат сурооңузга. Сабагыбызды улантабыз, урматтуу агайын туугандар, сиздерден суроолорду дароо кабыл алабыз. Биз ушул Алла Тааланын кереметтеринен сөз кылдык. Алла Таала бир чиркейди дагы жөн жерден жаратпайт, аны дагы бизге үлгү катары жаратып койду. Инсан ушунчалык алсыз бир чиркейге да жан берип өзү жарата албагандан кийин Аллахтын улуулугун кабыл алыш керек экен. Момундар мына ушул мисалдар менен иманы бекемделип, Аллахтын хидаятына кирип кеткенге себеп болот экен. Ал эми капырлар, иманга келбегендер бул ушул да мисалбы деп динден, Алладан узакташып кеткенге себеп болот экен да. Эми дагы аяттын Бакара сүрөсү 27-ci аятта Алла Таала улантып атабыз аятты. Алла Таала мындай буйрду. Астагфиру билlah. Аллазина янкудуна ахдаллахи мин ба'ди мисақихи ва яqta'una ма амараллаху бихи ан юсала ва юфсидуна фил ард. Улаика хумул хасирун деп атат. Аятта Алла Таала ушундай буйрду. Ушундай инсандар бул күнөөкөр, иманга келбеген инсандардын пейли ушундай, кыял сыпаттары ушундай, алар Аллага берген сөзүн бузушат дейт. Сөз бергенден кийин бузуп коет дейт. Качан сөз берди? Албетте, мурдагы китептердин бардыгына иман келтиребиз деп сөз берген эле. Кийинки келген пайгамбарга иман келтиребиз деп сөз берген эле. Адам атанын bir geninden insandın Allah'a bergen sözü var da. Mına uşul bergen sözdörün kiyin alar moyunga albay buzup koyuşat deydi. Allah'ın buyruğun, Allah'ın yer betinde biriktirүүчү buyruğun alar üzüp koyuşat deydi. Allah Taala bir tuğandarıngар menen mamileni üzbөгүлө dedi. Allah Taala Жақшыларға жақшылықты қылуыны улант қыла деді. Алла Таала менің бұйрықтарыма дайым мойын сұңғыла деген біріктірүүчү Алланың бұйрықтарының бардығын үзіп қояды екен да. Жана мынтип эле калбайт, жер бетінде жамандық қылуыны, бузукулук қылуыны улантат. Бұл 200 капыр күнөөкөрлөрдүн белгиси ушинтип билинет экен. Байланыш бар, кабыл алайлы. Сизди угатабыз, айта бериңиз. Саламатчылык, айта бериңиз, угатабыз. Сура берелер беле? Ооба, сураңыз. Мен аялым угатабы? Ооба, угулуп атат, айта бериңиз. Урлук ултат. Мен чөнтөгүмөн акча, шаке, ошо немелерди алып атты. Анан bir жолу кылды, 2 жолу кылды, 3 жолу кылды, мен аны кечирдим да. Анан нам өшөп, Куран өшөп дагы кайтадан кылчу нерсепчи. Орто кылдым бар. Анан ошо кишилер аттыган мен албайм, шаардеп көрүнчү аны ошо. Мен дагы үттүр кылып атат бул нерсеничи. Түшүнүктүү, рахмат сурооңузга. Бул колуктуңуз аялыңызды айтып атасыз, туурабы? Ооба, өзүм аялым. Рахмат сурооңуз. Аны жиберип бердим. 1 ай болуп. Рахмат сурооңузга. Ошо не кылайын деп. Рахмат. Сурооңузга рахмат. Урматтуу бир тууганым, албетте жубайлар бири-бирине өтө ишенимдүү мамиле кылыш керек. Аял киши күйөөсүнүн айтканы менен ишенимине кирип, кандай гана материалдык акча маселеси болбосун, ошол өзүңүз берсеңиз ал, ошол ачыктык менен бири-бириңиздерге жардам, бири-бириңиздерге ортодо бардык ачык айкын болуш керек да. Эми сизге айтпай, акчаларды алып коюп, сизге айтпай,
маанилүү буюмдарды алып коюп, анан сатып ийип дегендей, бул албетте бул туура эмес. Бул күнөө маселе. Бул күнөө маселе, күнөөгө батуу болуп эсептелет. Сизге айтыла турган жол, эгер убада берип атса, кайталабайм, ушундай кайра десе, ал Кудайдын атынан ушул ант ичип, экинчи кайталабайм деп сөз бериш керек. Анан ошол антты бузса, кайталабайм дегенден кийин дагы кайталаса, бул ошол кафараты бар. Орозо кармаш керек, 3 күн орозо кармаш керек. Же болбосо кайталай берсе, бул чоң күнөөлөргө алып бара турган бир жоопкерчилик алып барат да. Мына ушинтип Алланын жолуга чакырып даават кылыш керек. Диндин ошол эрежелерин айтып жеткириш керек. Кудай алдында күнөө экендигин айтып жеткириш керек. Бирок дайым эсиңизден чыгармаңыз, ал сиздин жубайыңыз, колуктуңуз, сиз кечиримдүү болуп, ал балким бир адатка айлантып алгандыр. Атайын уурдайын деп сизден кантип эле сиз анын жубайысыз. Ал иштеткен акча балким дагы эле үй бүлөгө болуп аткандыр, дагы эле балдарга болуп аткандыр. Ошондуктан сиз дагы кечиримдүү мамиле кылып, ийре туруп түз кеңешип, кайталабашы үчүн анын сөзүн алып, сөзөлгөндөн кийин бул сөздөн кайтуу дагы касам ичкенден кийин кайтуу Кудай алдында күнөөгө себеп болот экен деп эскертип, бул чакыра бересиз. Аял кишини тарбиялайсыз. Ошо тарбияңыз менен балким жакшылык болуп кетер деп Кудайга дуа кылышыбыз керек. Биз да дуа кылайлы, ошо ынтымагыңыздар, ишенимиңиздер бекем болсун дейбиз. Рахмат. Кийинки суроону кабыл алайлы. Алло, assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Жакшы, менде суроо бар эле. Айта бериңиз. Мен шартка байланыштуу мен үйлөнгөм өзүнчө. Анан бир жылдап Россияга барып иштеп келем, анан ортодо нике бузулбай келчек мен. Экинчи суроом, үйлөнгөндө өкүлаттан башка утун адам болчу да. Азыр эми ортодо связь жок. Жаңы өкүлаттан эме болсам болобу? Рахмат сурооңузга. Рахмат. Үйлөнгөндөн кийин ошол турмуш тиричиликтин айынан албетте узактарга иштеп кеткен учурда, көп айлар, жылдар жок болуп калган учурда нике өзүнөн өзү никеси түшүп калат деген маселе жок шарият негизинде. Нике бекемделип тура берет. Болгону ошол жубайлык озыйпалар, үй бүлөлүк милдеттер дагы ташталып калбаш үчүн сөзсүз бүгүнкү күнү жубайыңызды алып кеткенин жолун издеш керек. Же сиз бул жака келип иштеш керек. Эки жубайлар, ошол эки адам дайыма ушинтип узак кала берсе, бул үй бүлөнүн бузулушуга дагы Кудай сактасын алып барышы мүмкүн. Себеби күнөөлөргө жол ачылып калышы мүмкүн. Бирок нике сиз тараптан талак берилип, ажырашуу чечимдери кабыл алынмайынча нике бузулбайт, тура берет. Болгон үй бүлөгө кыйынчылык болуп атат, жубайыңыздын ошол үй бүлөдөгү аталык жубайлык милдеттериңиз аткарылбай калып атат. Мына ушулардан таштап коюш да жакшы эмес, узак кетип калыш жакшы эмес. Ошон үчүн үйлөнгөндөн кийин бирге жумуш кылып, бирге барып, бирге ошо каяка болсо бирге барган жолду издегенге чакырышыбыз керек да сизди. Экинчиден, өкүл ата деген маселе бул шариатта көрсөтүлгөн эмес. Өкүл ата деген жок. Бул элдик салтта болуп жүрөт. Ошол үй бүлөлөрдүн, жаш үй бүлөлөрдүн ынтымагын бекемдеп, ошол өкүл болуп, жакшылыктын өкүлү болуп, өзүнүн ата-энесин айта албаганда өкүл ата ушул ортодо өкүл болуп, жакшылыкка бир жардамы тийип жүрсүн деп өкүл ата койгон адат бар. Карама каршы келе шарият негизде, карама каршы деле келбейт. Буну жакшылыкка пайдаланса болот. Эми сиздин чечимиңиз, мурда өкүл ата болгон болсо, ал да капа болбой турган болуп, себеби адамдар, инсандар бири-биринин көңүлүн калтырып койбош керек. Же такыр эле жок болсо, ол өкүл атаны тандоо шариатта кайра өкүл ата жаңыртыңыз же жаңыртпаңыз деген эреже шариатты эмес. Бул үй бүлөңүз менен, улуулар менен кеңешип, сиз чечим ала турган маселе да. Рахмат. Кийинки суроону кабыл алайлы. Алло.
Сизди куп атабыз, сүйлөй бериңиз. Саламатчылык. Men bizni turmushlanganımıza 10 yıl oldu, 3 balımız var. Andan keyin 10 yılda yaşap öyrenen ortalık düşündükler olup, bana 3 tavuk verdi, diyorum ki dua koyup. Anam ortadan 3 ay vakt ötkene kare koz yaşaylı dep, moldalarga karılsak sığır, karele yolun tutsalar bolup, men turmuşka çıkıp kayra bir gün tümöyle kayra murda kuyuma kaytı için yolum alsam, bu adal yolu deyip, uşungun için tura yine bir malumat verseniz. Rahmat, урматтуу эжеке, талак боюнча албетте суроо көп, көйгөй көп себеби. Көйгөй көп. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала талак 2 жолу берилет дейт. Талак деген бул ажырашуу сөзү. Алла Тааланын элчиси пайгамбарыбыз абгадул халал илаллах ат-талак дейт. Алла Тааланын алдында уруксат берген адал, бирок эң жаман көргөн сөз бул талак сөзү дейт. Алла Таала ажырашуу эмес, биригүүнү каалайт. Бирок ага карабай турмуш ажырашууга себепкер болуп, турмуштун айынан эч бир жарашып, жашап кетүүгө шарт болбогондо ажырашуу укугу инсандарда берилген. Эми ушуну кээде жеңил желпи колдонуп алган үй бүлөлөр көп да. Жеңил желпи колдонгон жаштар, эркектер тараптан жеңил эле ачууга алдырып да талак айтып койдум дейт. Ачууга алдырганда эмне үчүн талак айтасыз? Бу талакты пайгамбарыбыз азили да өтөт, чыны да өтөт дегенге кирет да. 3 талак бердим дегенден кийин аны кайтарып 3 талак өтпөдү деш шариатта ушундай маселе. Шариат ушундай назик нерсе, бир сөз менен динге кирип кетесиз. Аллах бар, пайгамбар алейхиссаламдын элчиси, мен дилим менен тастыктайм, тилим менен айтып атам деп иман калимасын айтып сиз динди кабыл алат инсан. Ушуларды эле тескерисин айтсаңыз динден чыгып кетесиз. Кээ бирлер мынтип ойлойт да, ушул бир эле талак десе үй бүлө бузулуп кетет. Ооба, бузулуп кетет. 3 талак дегенден да бузулуп кетет. Себеби бир сөз менен динге кандай кирип атсаңыз, бир сөз менен динден чыгып кетип атсаңыз, талакты да Алла Таала кесе айткан. Эң туура ажырашуу жолу, сүннөткө ылайыктуу ажырашуу жолу 3 талак дебестен жашабайбыз деп бөлүнүп кетип, кайра ошол 3 ай өтүп кетээрде мурда кайрадан жашаганга мүмкүнчүлүк болот. Кийин дагы бир жолу талак берсе, талак бергенде дагы айтайлы жарашканга мүмкүнчүлүк болот. 3 талакты 3кө бөлүп анан эч эле жашаганга мүмкүнчүлүк болбой турган тажрыйбадан өткөргөндөн кийин анан ажырашып кетет да. Бизде кээде азыркы маселе 3 талакты бир сөз менен айтып үй бүлөнү бузуп алган кесепеттер көбөйдү да. Муну биз кандайдыр бир боло берет деп шариаттын атынан өзүбүз ой келди айтканга акыбыз жок болгондуктан 3 талактан кийин ошо сизге айтылгандай башка күйөөгө чыккандан кийин андан ажырашып келип кайра мурдагы күйөөңүз менен нике кылып жашап кеткен жол айтылат да. Бул бир жаза катары каралат. Бул бир эскертүү, катуу эскертүү катары каралат деп айтабыз. Бул да жасалма жол менен эмес, табигый жол аркылуу болуш керек. Ошондуктан Кудайга тобо келтирип, бул сөздү башкаларга да ибрат болсун деп айтабыз. Ушул талактан качыш керек деп айтмакчыбыз. Рахмат. Кийинки суроону кабыл алайлы. Alo, assalamu alaikum. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Men bitta kitapta o'qib qoldim. Ayol kishi ham 3 talaq qo'ysa bo'lar ekan, shu rostmi? Rahmat suroğunuza, hurmatlı ejeke. Ayal kişi taraftan ajırasуу demilgesi talak kötörülüp yaşabayım deş hukuku. Egerde nikede ayal kişi şart koyot. Oşol öz joğumdu özüme ber, ajırashıp ketүү мүмкүнчүлүгүмдү өзүмдүн демилген менен кандайдыр бир себептер пайда болсо ажырашып кетүү мүмкүнчүлүгүмдү өзүмө бер деп ошол жоон алып алса күйөөсү тарабынан никеде, күйөөсү да ал укукту берсе ага, ошентип аял өзүн өзү ажыратып алган укукка ээ болот. Андай болбогон болсо, андай укукту никеде күйөөсү ага ыйгарып берген эмес болсо, аял киши өзүн өзү ажыратып
söz menен men жашабайм, 3 талагымды өзüm алдым деп кете албайт. Бул эркекке берилген укук болуп эсептелет. Эми мындай учурда аялдар такыр эркек менен жашай албаса, эркек дагы күйөөсү да эч ажырашууга жол бербесе, бирок кыйыналуу, эч эле бир жашоо жолу табылбай калган болсо, анда сот аркылуу ошол адилеттүү жол менен күйөөсүгө күнөөлөр коюлуп, жашай албагандыгыга негиздер аныкталып, анан ажыратып, аял кишини ажыратып алганга жол бар. Өзүнө өзү ошол талабын кылып, же күйөөгө талап коюп, күйөөсүнүн талак берүүсү менен гана ошондо ажыратып алат, же соттук чечим менен ошондой ажырашуу тыянактарына келет, сот аркылуу талабын жообун алып алат да. Рахмат сурооңузга. Урматтуу агайын туугандар, сабагыбызды жыйынтыктаганга аракет кылайлы. Сиздер менен бүгүн суроолорго да жооп бергенге аракеттендик. Жана капырлардын, ошол иманга келбегендердин бир сыпаты Аллага берген сөздөрүн бузушат деди да. Аллага берген сөздөр эмне эле? Диндеринде кийинки келген пайгамбарга иман келтиребиз деген эле. Алардын дининде Аллага иман келтиребиз деген эле. Ошондой эле Алла Таала Адам атаны жараткандан эле биздин эң биринчи инсан Адам ата тараптан да Аллага сөз берилген. Алланы кабыл алган, иманга келген сөз. Демек, анын урпактары, андан тараган жалпы адамзат инсаният дагы табиятынан эле Аллага иманга ыңгайлуу болуп сөз берип төрөлөт. Кийин инсандар мына ушул сөзүн бузуп жибергендиги аятта айтылып атат. Ошондуктан Алла буйруп атат, инсандар Алланын буйруктарын бузуп ийбеш керек. Алла карым-катнашты бузбагыла деген буйругуну бузуп жибербеш керек. Улаика хумул хасирун деп атат. Кимде ким ушуга жол берсе, мына ушундай жер бетинде бузукулук кылып, моюнсунбай, ушундай жоруктарды, ушундай иштерге барса, утулган инсандын өзү же ошол инсандардын өзү эле болуп эсептелет дейт. Ошондуктан келиңиздер, Алла Таала буйругандарды бекем кармаганга аракет кылайлы. Алла Таала дайыма бириктирүүчү болгула дейт. Туугандык карым-катнашты бекем кармагыла, дос жар менен бекем мамиледе болгула, катташып абалды сурашып тургула, инсандар менен бүт ошо жакшылыкты үзбөй карым-катнашты болгула дейт. Аллах менен байланышты үзбөгүлө дейт негизи. Аллах менен болгон байланыш, намаз, ибадат, жакшылыктар, бүт Алла ыраазычылыгы деген иштер үзүлбеш керек. Үзүү, таштап коюу бунун бардыгына. Жана антип эле калбастан жер бетинде бузукулук кылуу бул шайтандын иши. Шайтандын аскериге айланып каласыз. Алла Таалам мындайларды ахиретте бүт ошол жазалайм деп катуу эскертип атат да. Кандай жакшыларга бейиш берип сүйүнчүлөсө, жамандардын дагы ошо кылганынын жообу жаза катары берилет деп бизге эскертип атат. Алла Таалам ар бирибизге иманыбызды бекем кылган болсун. Үй бүлөлөрдөн тымак бекем болсун, турмушу жаңылардын турмушу бекем болсун. Эч качан жаман талак сөзү айтылбаганга аракет болсун. Сиздер тараптан биз ушуга бардыгын ушу чакырып эскертебиз. Ошол эле учурда жер бетинде бузукулук эмес, түзөтүүчүлүк, ажыратуу эмес, бириктирүүчүлүк менен алектенгенде гана Алланын жардамы сиз менен, биз менен болорун унутпайлы. Ар бириңиздерге Алла Таалам жакшылыктарды берсин. Апат, кырсык, оорулардан Кудай Таалам өзү сактасын. Кайрадан кийинки сабагыбызды улантмакчыбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.